Жаңыл Жусупова Бакай Ата коңушунун тургуну. Райондук газдаштыруунун алкагында биринчилерден болуп газ тармагына кошулган. Анын айтымында газды тиричилик мукташтыктарына жана жылытууга пайдалануу көмүргө салыштырмалуу алда канча коопсуз, ыңгайлуу жана эң негизгиси арзан. Кудайдан болуп, быйыл бизге буйрук болуп, быйыл газ кирди. Ошо 35 жылдан бери жерибиз суулуу болуп, ишик эмеси тем более завод бар биздин түбүбүздө, ошолордун мешайт этсе керек. Артыкчылыгы тазалык, самыйлан тазалык. Бизге да эмес, атмосферага да таза. Бул жердин баарына тазалык. Үйүбүзгө да таза, элибизге да жерибизге да таза болду да. Газпром Кыргызстан жоопкерчилиги чектелген коомунун маалыматы боюнча, бул коңушта 1000ден ашык абонент катталса, анын 500ден бир аз ашыгы гана газга кошулган. Кошумчалай кетсек, Газпром Кыргызстан, Элдик банк жана Айыл банк газдаштыруу программасынын алкагында насыяларды бере баштады. Газ менен жылытуучу от казандарды туташтырууну жана автотранспорт каражаттарына газ чаптууларын орнотууну каалагандарга күрөөсүз, кепилдиксиз жана баштапкы төлөмсүз 150 000 сомго чейин жеңилдетилген насыя берилет. Бишкек шаарынын мэриясы менен былтыр бир жол карта кол коюлган. Ошол жол картасынын негизинде келе жаткан 3 жылдын ичинде толук Бишкекти газификациясын бүтүрөбүз деген милдет алынган. Бирок азыркы өткөрүлүп жаткан аймактуу административдик реформанын негизинде Бишкек шаарындагы чоңоюп кетти. Ошого карата биз азыр мэрия менен жаңы жол карта иштеп келатабыз. Буюрса ушу келе жаткан 1 айдын ичинде бүткүл мэриядан келген жаңы коңуштарды ак түстөрдү толук ранжирование кылып, өзүбүздүн списокто даярдап беребиз. Льготный насыялар берилет. Алыш үчүн өзүнүн паспортун, анан жанакы үйдүн тех паспортун алып келип, андан тышкары Газпромдон же подрядчиктен жеке ишканадан сметаны алыш керек. Анан газ котелго алыш үчүн да сметаны алып келсе, биз суранган негизинде мамлекеттик органдарда коюлган милдеттин негизинде 1-2 күндүн ичинде ошол насыя боюнча чечим кабыл кылынат. Ошондой эле шаарды жана районду газдаштыруу абанын тазарышына өбөлгө болот дешет экологдор. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин маалыматы боюнча, кыш мезгилинде ар бир абонент 3 тоннадан ашык көмүр жагат. Ар бир тоннадан 100 килограммга жакын зыяндуу заттар абага таркайт. Андан тышкары катуу отундун калдыктары да жерге ыргытылат. Жарандарды чакырып кетет элек, ошол өкмөт тарабынан берилип аткан кредиттерди колдонуп, үйлөрүн газдаштырып алса болот да. Биздин маалымат боюнча бүгүнкү күндө жалпы жаңы конуштар боюнча 19.346 абонент үйүнө неме киргизди, газды киргизип, ошол эле учурда немени от казандарды киргизди да, жылытууну киргизди, башкача айткандачы. Муну менен бүгүнкү күндө мына азыркы убакта, себеп дегенде азыркы убакыт деген эмне себеп? Күн сайын кошулуп атат бизге газдаштыруучу. Мен акыркы маалыматтарды айтып атам. Бүгүнкү күндө 58 000 тонна көмүрдү жагуу бүгүнкү күндө чектелет да. Азыркы биздин маалыматтар мененчи. 2024 жылдын айына чейин Төкөлдөш, Актилек Турбаза, Актилек 2, Аларча, Бакай Ата, Жогорку Көкжар, Попеновка жана Товарная коңуштарын газдаштыруу пландалууда. Алгач 2 гана объектти газдаштыруу пландалган, бирок экологиялык абалды, ошондой эле энергетика тармагындагы абалды эске алуу менен компания инвестициялык программаларга өзгөртүүлөрдү киргизип, иштин көлөмүн көбөйттү деп белгиледи Газпром Кыргызстан ишканасы. Эрмек Күренкеев, Мирлан Жаныбеков, ЛТР Бишкек.